Ошончолук деңгээлде бизге тагдырдагы оң көз карашын салып, ошончолук деңгээлде биз жакшы жашап баштайбыз да. Канчалык көп пайдалуу нерсени келтирсек, ошончолук мындайча айтканда финансылык жактан болобу, башка жактан болобу бизге кандайдыр бир каражаттар, бонустар чогула баштайт да достор. Бул жерде башкалардан эле талап кыла бербей, биз элге дагы пайдабызды келтиришибиз керек да. Мына эң негизги принциптердин бири. Анан баардык нерселер акча менен ченелбейт. Сен кызматыңды жөн көрсөтсөң, ошол кандайдыр бир нерседе өзүңө кайра кайтып келет да. Баягы канчалык бирөөгө жакшылык кылсаң, ошончолук жакшылык Кудайдан келет деген сөздү айтып жатам достор. Эми эмнеден баштоо керек? Ушундай кыйынчылык болуп турганда акыры бир аракет кылып мына түшүнгөн болсоңуздар, кандайдыр бир нерседен баштоо керек да. Мен эми ушул тажрыйбамда көрүп жүрүп, ушул тренингтерден көрүп, ошол эле Радислав Кандапастын жана башкалардын абдан ушул тренингтерди көп көрсөңүздөр, ушул кыйынчылыктан чыгуунун бир жолдору бар да, экономикалык жолдору. Бир ушул өзүбүз өзгөртсөк, жок дегенде ушул адамдын өзү өзгөрүп, жок дегенде биздин ушул жакшы жашоо үчүн болуп тур, мамлекет ошондой болсун, саясат ошондой болсун, өзүбүздүн колубуздан келе турган мүмкүнчүлүктөр ушул жок дегенде өзүбүздүн өзгөрүүбүздү жасашыбыз керек да. Сен биринчи өзгөрсөң, анан бүт айлана чөйрө өзгөрөт экен да. Ал эми сен өзгөрбөй, сен мурдакыдай эле ойлонуп, сен мурдакыдай эле жашап жүрө берсең, кийин деле ошондой жашай бересиң. Өзүңдөн да кандайдыр бир чоң аракеттер болуш керек. Эмнеден баштоо керек? Биринчи ошол оюбузду тууралап, аң сезимибизди жакшылап алгандан кийин, анан эми физикалык действияларга мындай аракеттерди кылыш керек да бир нерсени. Орусча айтканда, орустарда мындай деп коет экен да: начинай тем, что есть. Эмнең болсо, ошонуң менен башта дейт да. Эмнең болсо, качан мага анан атам келип акча берет, же кредит алам, анан ошондо баштайм, же болбосо мынтем деп отура бербей, начинай с тем, что есть. Эмнең болсо ошону менен башта. Кандайдыр мүмкүнчүлүктөрүң болсо. Мына мен мисалы үчүн ушул максат койдум. Ушул элдерге нерселеримди, билгендеримди айтып берейин. Жана башка деп ушул каналымды биринчи мен ийгилик нуру деп ачканмын да. Ошондо мен ушундай бир ийгиликтер жөнүндө айтайын деп. Бирок ал кезде мени көп адам укпайт эле, анан ден соолук боюнча өтүп, азыркы кезде көбүнчө саясат боюнча сүйлөп жүрөм. Эми кайра ошол өзүмдүн ушул кыйынчылыктардан чыгаруу жөнүндөгү ошол эски мурдатан жүрөгүмдө келе жаткан бир ойлорумду силерге айтып жатам да. Начинай с тем, что есть биринчи. Ошол кезде мен биринчи эле телефонумду алып туруп эле подвалга отуруп алып сүйлөп баштаганмын. Эмне менде бир эле телефон бар. Мына менде азыр деле бир эле телефон бар да. Мен тапкан ташыганымды ошол эле кредитти үйрөнүп алгам. Кредитке чоң максаттарды коюп, ошону ишке ашырууга жумшайм. Мен өзүмдү бир өнүктүрүүгө көбүрөөк акча жумшаганга азыр мүмкүнчүлүктөрүм жогураак. Мен башка бир пландарды. Мына мен азыр жөн эле бир элементардуу A50 деген, A50 деген телефон менен, Samsung менен отуруп алып, менде аппарат деле жок, режиссерлорум деле жок, продюсерлерим деле жок. Отуруп алып сиздерге ушинтип түшүндүрөмүн. Ошол эле түшүндүргөн мээнетим кайтып, кандайдыр бир негизде эми көп эмес, кичине тыйынын Google'дагы төлөп берип жатат. Эми ойлобогула, көп эле акчаларды ушул блогер болуп таап атат деп. Бир аз гана, кичинекей гана тыйындары түшөт. Мен канчалык элге жакшы кызматымды көрсөтсөм, ошончолук деңгээлде мээнетим кайтат да бул жерде. Мен ошол начинай с тем, что есть. Эмне колуңдан келсе, ошону менен башта да. Эмне колуңдан келсе. Кээ бирөөлөр ойлойт да, мен ушул азыркы мына жазда жүгүрөм, андай дене тарбиямды тууралаймын дейт дагы. Ой, менин кроссовкам жок, спортивный кийимим жок деп жүрө беришет да. Жүгүргүң келип атабы, өтүгүң менен, берсаң менен болсо дагы, ботинкең менен болсо дагы жүгүргүн. Анан качан кроссовка алып келет, анан кроссовкасын алып келгенде, ой, мен спортивный шортам жок дейт, анан бирдекем жок дейт. Эми мен негизи шаардагы адамдар жөнүндө айтып жатам да, айылдагы
fizkultura günde bolot daçı. Anan oşentip emneni kılam desen oylonуп oturbay emne mümkünçülüğün var. Anan men angliz tilini үйрөнүшүм керек. Anan palança dep oşonu kütüp otura berbey, kolundan gelişince jasayıver. Hareket kıl, ordunda turba. Çaç alış kolundan gelebi, çaç alıp parikmakir ol. Tamak kılış kolundan gelebi, barıp tamağыңды жасап sat. Eşik şıpırış kolundan gelebi, Rossiyaga kelip alıp eşik şıpır. İşi kılıp emne bolsa dagы kolundan gelgen nerse menen hareket kıl. Anan keyin alma, bış, ozma, tüş de otura berbey. Birinci prinsip oşol men үйрөнгөн nerse. Kanday mümkünçülüğün bolsa oşonu menen işti başta dep turup men uşul elderge uşunday kызматымды көрсөтөмүn, men uşunu menen келечекте иштеймин деп туруп мен ошондо 2017-жылы өзгөрүп, ошол мен жаз айларында мээм өзгөрүлө баштады. Күзгө барып туруп ушул телефонумду алдым. Баштадым ушундай блогерчилик жакты. Ошентип мына мен келе жатам. Экинчи принцип делай то, что идет. Деп мына ошол начинай с тем, что есть айттык. Делай то, что идет. Мына мен азыр дагы айтып келе жатам. Ошол эмне колуңдан келет, ошону жаса деп жатат да. Баягындай азыр мен жана ашпозчулук жана башкалар жөнүндө айттым. Баштагандан кийин ишти күтүп отурбай баштагандан кийин колуңда эмне бар, ошону менен баштагандан кийин колуңдан эмне келет, ошону жаса. Ошол эле жанагы делай то, что идет. Мен мисалы үчүн сүйлөй аламбы, мына мен биринчи эле ушуну мен азыр айтып жатам. Жөн эле сүйлөбөй, ошол билген нерселеримди. А сенин колуңдан компьютер менен иштөө келеби? Аны жаса. Мал багуу келеби? Муну жаса. Иши кылып күтүп отурба. Мүмкүнчүлүгүңдү эмне менен болсо ошону менен башта, колуңдан келгени менен, колуңда бар нерсе менен, анан кроссовка керек, анан башка керек, анан мага акча керек деп отура бербей. Колуңдан эмне келген иштери болсо жаса, то, что идет. Ушул экинчи принцип, достор. Анан үчүнчү принцип кантуу керек. Ушундай бир заманда кыйынчылык болуп жатканда айлана чөйрөңдү өзгөрт дейт да. Эми бул принцип мен мисалы үчүн бул эле кез эмес, мына бул азыр пандемиядагы өтүп кетет, башка болот. Достор, өзгөртүшүбүз керек да, айлана чөйрөнү. Мына өзүң өзгөрдүң, аны мен биринчи айттым. Эми айлана чөйрө ушул обстановка тууралуу да. Кантип өзгөртүш керек? Кээ бирөөлөр ушул ишти баягы бизде кыргыздарда бир макал бар. Дарак бир жерден көгөрөт, анан жылбаш керек, бир жака барбаш керек деп эле ошо тырышып эле бир жерде отура бересиң да, же ал жерден майнап чыкпайт, же башка болбойт, кыйналып эле отура бересиң да. Жок, антпеш керек. Өмүр деген кыска, тез-тез өзгөртүп, тез-тез аракет кылыш керек да, достор. Өзгөрт. Мүмкүнчүлүк болбойбу? Мына мен мисалы үчүн ошол жерде көгөрүп отура бербей Россияга келдим. Мен баарыңарды Россияга келип же болбосо башка мен мисал кылып айтып атам. Өзгөрт, ишиң жүрүшпөй атабы? Анда базарга чык, базарда ишиң жүрүшпөй атабы? Анда дагы бир нерсени кыл. Байка, анан өзгөрт десе эле бүгүн бир ишти 5 мүнөт кылып коюп, анан болбойт экен деп, анан тияка секирип, анан андан 5 мүнөт кылып коюп, болбойт экен деп бияка секирип эмес. Ошол бир баштаган ишиңди аягына чейин толук аракет кылып көр. Анан такыр болбой калабы? Ошол жерде көгөрүп, чирип отура бербей кет. Россияга болобу, башка жака болобу, колуңан келсе Америкага болобу, иши кылып өзгөр. Айлана чөйрөң өзгөр. Такыр айлан жок, мен жеке мамиледе, үй бүлөлүк мамиледе такыр эле келинчегиң менен же күйөөң менен такыр эле бир жашай албасаң, анда тырышып отура бербей, ажыраш, башка өзгөрт. Иши кылып баягы бир нерсени кылып отура бербей, өзгөртүү дагы кээде чоң нерселерге алып келет да. Мына мен деле ошол кезде кыйналып чыдабай ушинтип Россияга келгенбиз. Мен эч качан өкүнбөймүн. Мисалы үчүн өзгөрттүк биз турмушту. Ошол бүтпөгөн үйүмдү бүтүрдүм, өмүр бою бүтпөгөн үйүмдү. Башка нерсе болду, эми меникинен 100 эсе, 1000 эсе сонун үйлөрдү бизде коррупционерлер же болбосо бир башка адамдар деле салып алып атат. Ал эми менин кичинекей ошол жер таамым мен үчүн чоң бир кыйынчылыктар менен жаралган, менин өзгөрүүмүн
негizinde келip чыккан үйдө баягы психологиялык жактан өзгөрүп азыр дагы бир чоң максаттарды коюп ошонун негизинде иштеп жатам. Кече мага бир иним жазыптыр. Сизди биз депутаттардын катарынан көргүбүз келет. Бүтүн Кыргызстан менен чыкпайсызбы дейм. Албетте рахмат. Ушундай сиздей билимдүү адамдар керек болсо керек болуп жатат дегендей кылып. Мен чоң депутаттыктан башка сонун пландарым бар да. Мен ошол 2017-жылдан бери ушул аракет кылып келе жаткан ушул медиа тармагында ушул мен YouTube боюнча абдан чоң өнүктүрүп, буюрса Кыргызстанга баргандан кийин чоң дагы бир проектлерди ачып, эми ал канчалык деңгээлде ишке ашат мен билбейм, бирок элестетем. Ушундай бир пландарым бар да, мен ошол нерсени ишке ашырып алсам, мага эч кандай депутаттыктын жана башка нерселердин кереги жок. Мен ошол нерселердин үстүнөн иштеп жатамын да. Ушундай бир максаттар бар достор. Ошентип өзгөртүү жөнүндө айта кетейин. Андан кийинки дагы бир сиздерге айтып кое турган нерсе достор, ушул адамдар өз таасири күч жана сырт таасири күч деген сыяктуу эле адам кандайдыр бир максатты коюш керек да. Биз адамдар мындай да, бир нерсени жасаардан мурда биз ага анализ жасайбыз дагы, анан азап жана ырахат деген бир эмоциялык түшүнүк бар да, эмоция бере турган. Биз өзү адамдар малдан айырмаланып, бизде малда деле эмоциясы бар, иттер каап башка болот. Бирок биздин эмоциябыз чыныгы интеллектуалдык эмоция да. Биз ушул эмоциялардын бир таасири менен жашайбыз да достор. Биз дайыма кыйналбай, азаптан алыс болуп, колдон келишинче ырахаттанып жашоону каалайбыз. Ырахаттанып, ар кандай нерседен ырахат алууну, ата-энең менен отуруп, бала чакаң менен жүрүп, жакшынакай бир өзүң сүйгөн кесипте иштеп, каалаган машинаңды тээп, каалаган жерге эс алганы барып, ушундай биз ырахат алуу максаттарын коебуз да. Ошону менен эле бизге бирге азап, тозок деген нерселер бар да. Азаптануу, кыйынчылык деген. Биз кандайдыр бир максатты коюп бир ишти баштаардан мурун бул нерсени аткарсак бизге кандай ырахат тартуулайт, бул нерсе бизге кандай азапты алып келет, ушул нерсени мисалы үчүн кээ бирөөлөр бир ишти баштабай туруп эле ойгуй бул нерсе болбойт, бул нерсе кыйын, ошол нерсенин кыйынчылыгын көрүп менин колуман келбейт деп туруп ишти баштабай коет да. Эмне себептен колунан келбейт? Бардык эле бир кандайдыр бир сен ошол колуңдан келбеген нерсени башка бир адам жасап жатпайбы достор? Сенин колуңдан келбеген нерсени бирөө кылып атат. Сен кыйналып, мындайча айтканда, көчөнүн сөзү менен айтканда, чумоң чыгып, мурдуңан чимкиригиң агып отурат, а бирөө жакшы эле ушул кыйын кезде деле иштеп атат, жүгүрүп, артынан адамдарды ээрчитип, бас муну кылалы, буга жардам берели, мынтели, антели деп туруп, адамдарды ажалдан арачалап, эрдик көрсөтүп, керек болсо жанын берип иштеп жатышат. Ошол эле кезде кээ бирөөбүз мурдубуздун чимкиригин актырып, кыйын болуп интернетте мага окшоп отуруп алып, сен муну туура эмес кылып атасың, сен антип атасың деп сынап отурабыз достор. Тагдырга баш ийип, мынтип шалпайып. Бул жашоо экен да. Жашоо. Бир жагынан биз азапты гана көрөбүз, а кээ бирөөлөр ырахатты көрөт. Ушул кыйынчылык болуп жаткан учурда дагы элге жардам берип, жүрөгүнөн иштөөнү, кыйынчылык нерседен дагы, пандемиядан дагы адамдар ырахаттанып, элге кызмат кылып иштеп жатышат. Мына бүгүн тарыхта боло турган бир окуялар, ушул президент менен ушул ыктыярчылар жолукту достор. Мен өзүм мурдагы эмемде дагы айтып кеттим. Бунун бардыгы тарых. Ыктыярчылардын күнүн бүгүн белгилеп койсок болот. Ушул кийинки жылдардан баштап бүгүнкү күн ушул 21 болду же 20, бүгүн 22 болуп калды, ушул 21 кечеки. Ошол күн Кыргыз Республикасындагы ыктыярчылардын күнү деп койсок болот да, мен мында образына айтып жатамын. Ошол адамдар ырахатын алып жүрүшөт да. Биз бир ишти баштаардан мурун эле азап жагы менин колуман келбейт, ушундай бир установка беребиз да. Кыйын, азап бул бүтпөйт. А кээ бир адамдар ошол эле нерсени сразу ырахатын ала турган жагын элестетишет да. Эми бул нерселердин бардыгына ишеним деген ортодо нерсе бар экен да. Ошол сен бул колуман келбейт деген нерсе дагы сенин ишенимиң, ушул нерсе колуман келет деген дагы сенин ишенимиң. Кандайдыр бир сен максатты алдыга коюп,
çıkıp ketүү üçün işenim gerek dostlar, işenim. İşenimdi biz özgörtüşübüz gerek. Buna misal üçün azırkı kezde pandemiya olup көп adamlar kaza olup ketip жатышат da. Bul dagı bir işenimdin tur emestigi jagынан dagı bolup kalışı mümkün da. Antkeni men bul den soolukka байланыштуу işенимди айтып берейин. Ушул тренингтерден көрүп уккан. Bir stadionda futbol болуп жатканда объявление болуп тур. Ошол кандайдыр бир жерден суусундукту сатып алгандар азыр ичпегиле. Ошол суусундук ууланган суусундук экен, адамдардын ичи ооруп, мындай деп ошол оорунун белгилерин толук айтып беришиптир да. Ушундай болуп жатат, этият болуңуздар, сууну албаңыздар деп. Ал кезде көп адамдар сууну алып ичип коюшкан экен. Анан ошол объявление жарыя болгондон кийин эле адамдардын ичи кудду ошентип ооруп, эстен танып, жыгылып, ушундай нерселер башталыптыр да. Анан ага чейин баягы нерсенин анализин алып, проверкадан өткөндөн кийин көрсө ал суу таза эле экен, туура эмес жарыя болуп калган экен да. Анан кайра кечиресиздер, суу жакшы эле экен, биз фирмадан кечирим сурадык, бул туура эмес маалымат кетип калыптыр дегенде, анан кайра адамдар мындай жакшы боло баштаганда көрдүңүздөрбү достор, ушул ишенимдин оору күч алып жатат, айыкпас экенбиз. Эми мына кане света келди, кыйрап атабыз кыргыздар, мынтип болуп атабыз. Адамдын ишеними деле адамды кесел кылып, иммунитетти төмөн түшүрүп, ушундай болуп кетет экен да. Мен айыгам десең, бул дарынын күчү менен айыкпайт экенсиң көбүнчө. Ошол ишенимиң күчтүү болгон жагынан. Ошон үчүн дагы бир айта кете турган нерсе, бизнести кое туруп, биз ишенишибиз керек азыр. Ишенимди каттуу кылышыбыз керек. Ооруну жеңебиз, денем күчтүү, кыймылдаймын. Мына мен өткөндө Москвадагы бир келин менен сүйлөшкөнмүн, ооруп калып, ушул ден соолук боюнча кеңешип сүйлөштүк эле ушул интернеттен. Өзү доктор экен. Мен деди, ооруп калдым деди, ошол иштеп жүрүп, жугуп. Мен билдим дейт, эгерде мен азыр жатып калсам өлүп калам дедим дейт, балдарым жетим калат деп. Ооруп жатканымда дагы үйүнө келип дабаланыптыр ошол. Температурам болуп турса дагы ордуман туруп басып жүрдүм. Ушу жатсам эле мен өлүп кала тургандыгымды сездим дейт да. Жаткан жокмун, багынган жокмун. Ушинтип отуруп басып жүрүп бир-эки кыйналып, мен жеңемин деп туруп жеңип кеттим. Дарыларын да ичтим дейт, бирок менин ишенимим абдан чоң болду. Ушул нерсени кылдым деп жатпайбы достор. Көрдүңүздөрбү? Эми ишеним десе эле туруп алып жүгүрүп же башка кыл деген жокмун. Психологиялык жактан биз бул ооруну жеңебиз деп, бул оору дагы жеңилет. Бул эртең пандемиясы дагы бүтөт. Мен ошондон кийин дагы керек боло турган нерселерди айтып жатамын да. Ушул нерселер дайыма биз ийгиликке жетерибизге ишенип, дайыма аракеттенип, ушул кыйынчылыктан сөзсүз чыгабыз. Бизге адамдар кыйынчылыктан чыгып жатпайбы? Буга чейин деле ошол Африкада деле жакшы жашаган адамдар бар, жаман жашаганы мындан көп. Биз ошол жакшы жашагандардын катарында бололучу, биз ошого ишенеличи. Өзүбүз дагы аракет кылалычы, бирөөлөрдү карап эле отура бербей достор. Мен өзүм аракет кылдым го. Ошол өзгөрдүм, башка болдум. Мына мен азыр бир миллионер же бир триллионер, бир кыйын же өтө эмесмин, бирок мен өтө бактылуу адаммын да. Мен эмоционалдык жактан өзүмдү өтө жакшы сеземин. Мына буюрса Кыргызстанга да барабыз. Мен дагы ошол пландарымды да ишке ашат достор. Сонун нерселер бар. Алдыда бизди жакшы нерселер күтүп турат да. Сиздерди дагы ушундай жакшы нерселер күтүп турсун достор. Ошентип эле бирөөлөрдү күнөөлөп отура бербей, бирөөлөрдү сындап, сөгүнүп, сагынып, жаман комментарийлерди жазып отура бербей, өзүбүз аракет кылалык. Менин бүгүнкү узак сөзүм ушул болду достор. Эгерде кызыктуу болсо, лайк басып, каналыма жазылып коюңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.